Үйүңө келген учурда бир кучак гүл алып кел албашың мүмкүн, бирок бир кучак, бир толо мээрим менен кел. Аялдарга ушундай. 2 доза бере турган болсоң, биринчи этабы эмне? Кучакташ, сүйүш, эркелеш, ушул нерсе. Экинчиси гүл бериш, шоколад бериш, подарка бериш, сырттан келе турган нерселер да. А кучакташың бул ички сезимдер. Аял кишиге ички сезимдерди толук түрдө бере турган болсоң, экинчи нерсени талап деле кылбайт сенден. Экинчи нерсени талап кылбайт. Качан биринчиси жетпей аткан болсо, кучакташ, сүйүү, махаббат. Ошол учурда сен гүл бербедиң, аны бербедиң, шоколад бербедиң, элдердики мындай кылып атат, сен кылбай атасың деп кемчилик издешип баштайт. Аялдын өзүнүн ички күчү толбогондугуна байланыштуу сырткы себептерди издеп калат да. Мисалы сиз бир жерге аш жегенде бардыңыз, аш жеп атасыз, аштын даамы жок. Анан эти канада атасыз да. Эгер аш сонун болсо эт издебейсиз. Качан аш жаман болуп калса, анан эти жок экен, асы жок экен, мусу жок экен деп каласыз да. Аш өзү сонун болуп турган болсо, салаты жок, эти жок, сонун эле жеп коесуз, тойгонуңузду билбей каласыз. Айтайын деген маселе, аял киши ушундай да. Биринчисин толтура бер, экинчисин сурабайт.